беріледі Ербаев Алишер Ташбаевичке. Рахмат, Сүйін Анылбаевич. Саламатсыздар бүгінгі жиынға қатысушылары. Мен саламаттық сақтау министрлігіне беретілім да, сұраудычы. Азыркы күндө бізде режим ЧС бар бу, жоқ бу? Ошол 2020 жылдан бері киргизген режим ЧС отмена болгон бу, болгон эмес? Отмена боло элек. Боло элекпи? Боло элек. Могу азыркы биз айтып аткан товар дейбизби, работа дейбиз, услуга дейбиз, оборудование ошол режим ЧС малында алынып атат да, туурабы? Ооба. Өкмөттүн токтому барбы ушул дастан алсын дегенчи? Же бир жанагындай көрсөтмөлөр? Анысын билбейт экенбиз. Биз бул немелерге саламаттык сактоо министрлиги аралашкан эмес да. Бул жерде заявкадан болгон эмес. Каяктан келип чыгып калды ушул жанагы дастан акционерди коому сатып алсын депчи? Бул ошо 20-жылдагы штабтын гана чечими менимче. Штабтын чечими деп атасыз. Штабты ким башкарган? Премьер-министр. Премьер-министр малда айтып койсоңуз стенограмма үчүн ким эле? Менимче Боронов. Боронов. Экинчи дагы суроо. Азыркы маалда ушул боюнча акча төлөмдөрү жүргүзүлгөнбү, жүргүзгөн эмеспи? Саламаттык сактоо тармагында эч кандай акча төлөмдөр жүргүзүлгөн эмес. Бул аппараттарды биз заявкада кылган эмеспиз, сатып алабыз деп суранган эле эмеспиз. Сиздерде жанагы атайын счеттон ушуга акча каражаттары каралганбы же каралган эмеспи? Жок, атайын каражаттан бул өвелдерге каралган эмес. Бизде ар бир мекеменин өзүнүн смета расходов бар. Ошол жерде приобретение оборудования каралат. Бирок алар өзүнүн керектүү гана жабдыктарын алышы мүмкүн да. Бул жерден эми сиздин түшүнүгүз боюнча бул дастан кантип алганын дагы, кантип булар тендер өткөзгөнүн дагы сиз билбейсиз, э? Жок. Маалымат жок. Андай боло турган болсо мындай да, режим ЧС болчу. Режим ЧС болгондон кийин мыйзам бар. Мыйзамда жанагы меры нетарифного регулирования деген бар да. Албетте мыйзамда толук кандуу жазылган. Меры нетарифного регулирования ал жерде айтылат. Мындай акыбал болгондо, кырдаал болгондо, ЧС болгондо эки эле бизде организация, мекеме методом прямых закупок же болбосо жанагындай ошого окшогон керектүү жабдыктарды сатып алганга окуусу бар. Биринчиси бул МЧС, экинчиси саламаттык министрлиги, туурабы? Эмне үчүн анда өкмөттүн беркеси дастан каяктагы бир акционер обществого түшүп калды? Сиздер ошол малдан азыркы күнгө чейин сиздерде действует меры нетарифного регулирования, с освобождением, методом прямых закупок деген меркесинчи алганга. Эмне үчүн бул мерке менен колдонгон жоксуздар сиздер? Ошол мезгилде менимче ГКПН гана через тышкы иштер министрлери аркылуу ушул боюнча маселе койсо керек эле. Саламаттык сактоо тармагы айтып атпаймынбы? Ал мезгилде эч кандай бир сатып алууларга аралашкан жок. Эми азыр сиздин сөзүңүз боюнча, сиздердин берген маалыматтар боюнча мындай болуп атат да, министрликтерин моундай аппараты ИВЛге жана башка жанагы жабдыктарга бүгүн кереги жок деп атасыздар, туурабы? Острый дейт го, баягы чукул муктаждык жок деп атабыз. Анан кийин эле муну азыр бердиңиздер кат. Могу жерде тендер нарушение менен өттү, жанагындай кылып туруп конфликт интересов болду бул жерде деп жазып атасыздар да, могу жерде. Специфика не указывается, конкретной модели страны производителей, что запрещено действенным законодательством госзакупок деп. Буну каяктан алдыңыздар? Бул сиздердин атайын жооңуздарбы? Могу жерде Рахматуллаев деп турат. Сиздин колуңуз менен келип атат. Бул боюнча эмне дейсиз? Бул биздин ушул сатып алуулар бөлүмүнүн даярдаган каты. Бул жерде толук жооп берсеңиз, эмне үчүн могу катта ушинтип жазып атасыздар сиздер? Мына сиз өзүңүз кол коюп атасыз. Можно я посмотрю? Могу жерде мен толук окуп берип коеюнчу сизгечи. 16 май деп атат. 03-14-25-06 беркеси менен кетип атат. Комитет правопорядок борьбы с преступностью, противодействия коррупции жогорку кеңеш.
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, далее Министерство, во исполнение протокольного поручения Джуркенша Кыргызской Республики за номером такой-то такой, относительно предоставления дополнительной информации по вопросу потребности Министерства в аппаратах ИВЛ, сообщает, что указанного периода времени 2020 года у Министерства существовала общая потребность в количестве 207 аппаратов ИВЛ. Данная потребность была удовлетворена из разных источников. При этом следует отметить, что перед планированием приобретения любых товаров, включая медицинские аппараты, в технических спецификациях не указывается конкретная модель и страна производителя, что запрещено действующим законодательством о государственных закупках. Заместитель министра Рахматуллаев. Алишер Ташбаевич, ошол мезгилде биздин мекемелерди аппарат ИВЛ, кислородный концентраторлар, же болбосо медициналык жабдыктар менен каражаттар менен камсыздоо ОРП МЧС аркылуу жүргүзүлгөн экен да. Биз бир гана заявка бергенбиз ошол мезгилде 20-жылы. Эми ал ошол мезгилдеги иштеген биздин кызматкерлердин берген заявкасы боюнча ошондой эле кошумча маалымат биз бергенбиз. Ал жерде эл аралык уюмдардын каржылоосу менен алардын өзүнүн өткөргөн тендердин негизинде бизге аппарат ИВЛдер келген. Ошол жөнүндө биз жазганбыз. Жо, могу мен жанагы сонунча айтып атам сиздерде, могу мыйзам бузулду деп аткан жериңиздерде, а государственный закон, госзакупка боюнча ушул жагын айтып атам, сурап атам. Каяктан билдиңиздер сиздер ушул мыйзам бузулганын? Эми ошол мезгилде иштеген биздин сатып алуулар бөлүмүндөгү кызматкерлердин даярдаганы, биз эми ал мезгилде иштебей калдык. Түшүнүктүү. Андан кийинки сиз азыр мындай суроодо дагы. Азыр айттыңыз, дүйнөлүк жанагыларга кайрылганбыз, башка министрликтерге, жанагы башка коомчулукка кайрылганбыз, бизде жетишпей деп азыр эле айтып кеттиңиз да. Сиздер могу бизде эки жактуу, үч жактуу жанагылар бар да, келишимдер бар. Ошонун негизинде бизде бир жанагы бар да, комиссия по международной гуманитарной помощи и технической помощи при правительстве дегендер бар да. Ошонун ичинде при правительстве Российской Федерации деген бар да. Ошол жерден ушундай жанагыларды каралат. Буга кайрылдыңыздар беле? Министрлик. Жок, ага кайрылган эмеспиз. Эмнеге? Азыр эле айтып атпайсыз, сиз башка жанагыларга кайрылганбыз баардыгы. Биз эми штабка кайрылгандын негизинде дүйнөлүк жана банктын ээрик долбоорунун негизинде бизге аппараттар келген, жана ошондой эле дүйнөлүк банктын ковид долбоору менен дагы аппараттар келген. Ошол мезгилде биз 67 аппарат алган экенбиз. Сиз ошол жанагы штабтын чечимин бизге бере аласызбы? Ушундай деп биз силерге түшүргөн, указания түшүргөн деп атасыз. Ошону бербейсиздерби анда? Бизде жок болуп атат. Жок, бизде деле ал неме жок экен. Мисалы, могу мен айтып аткан жана комиссия бул по международной гуманитарной помощи бул постоянно действующий. Ал сиздердин министрлик менен дагы Министерство здравоохранения Российской Федерации экөөнүн ортосундагы келишимдер булар. Ушул жардамдарды эмне колдонбодуңуздар сиздер ошол малда? Көйгөй бар эле, бул жактан эл өлүп атты эле ошол малда. Аппарат жетишпей атты. Дары дармектер жетишпей атты. Эмне үчүн ушул жанагыны колдонгон жоксуздар сиздер? Биринчиден, буга чейин айтып кеттим, мына меры нетарифного регулирования деген мыйзам бар. Ал жардагы боюнча сиздер дагы тендерде өстен, моундай тендерде отурбастан жөнүлө алсаңыздар болот эле ошондочу. Мыйзам по мерам нетарифного регулирования биринчиден МЧСке, Минздравка деп дагы айтып кетейин, уруксат берет. В вопросах национальной безопасности, улуттук коопсуздук кызматына из одного источника без проведения тендера безинче жогорку кеңештин макулдуусу алса болот. Эмне үчүн ушуларды колдонгон жоксуңар? Качан 1000 кишиден ашып кеткенден кийин, эл өлгөндөн кийин, же кырылып калгандан кийин, анан кийин көтөрүш керек беле? Же баягы эле ВОЗдун протоколун күтүш керек беле? Ушул жөнүндө болуп атат кеп сиздердечи. Анан дагы сизге суроо. Ушул боюнча жанагы министрликтен каты бар экен, тиги Россияда жазганча. Министр здравоохранения, саламаттык сактоо министри до заключения моего контракта чейин бул аппараттарга запрет болду Россиянын территориясында деген жыйынтык бар экен. Бул маалымат барбы сиздерде? Ооба, бул маалымат бар. Биз да ушул маалыматты бергенбиз комитетке. Эмне, ошо сиздерге берген маалыматыңыздарга болбосо анан эмне, дастан барып контракт заключать этип алды?
Ушундай болуп атат да. Официально страна производитель бул чыгарган мамлекет орустар болуп атат. Орустардын өзүндө запрет туруп атат булга. Бул аппарат болбойт, сертификациядан өткөн эмес, лицензированиеден талак өтпөй атат, лабораторный жана клинический беркилерге испытание жанагыларга болбойт деп туруп атат. А сиздер болсо бияктан Дастанга айтып алып туруп алдырып атасыздар. Мен айтпадымбы, Салым сактоо министрлиги Дастанга эч кандай заявка берген эмес штабка бул боюнча. Биз ошол бул заключениелер менимче Дастанга уже неме келгенден кийин берилген да. Россияданчы. Алардын баягы кээ бир учурларда жарылгандары жана жараксыз деген чечимдер. Анда Дастандын өкүлүнө да Эрик Курманбекович, сизге эле ушул суроого жооп берип коесузбу? Урматтуу Алишер Ташбаевич, чындыгында биз алып аткан убакытта бул деген Росздравнадзордун запрети бар экен, бирок кийинчерээк бул алынган. Бул деген аппарат ИВЛдер боюнча эме өткөзүлгөн тиешелүү текшерүү. Ошол жактан человеческий фактор болуп чыккан. Петербургда, Москвада 5-6 пожар болгон, ошолор боюнча токтотулган. Бирок кийинчерээк бул человеческий фактор деп чыккан, ошону отменять эткен на основании этого заключения. Жок, Эрик Курманбекович, сиз менен биз баарыбыз юристпиз да. Момент заключения контракта, мен орысча айтайынчы сизге, момент заключения контракта на тот момент действовало на территории Российской Федерации запрет о реализации данной продукции. Так? А потом дегендерди болбойт да бул жерде. Биз датасы менен кетип атпайбыз. Бул жерде 22 апрель болуп атат, 2020 жыл. Так жооп берип коюңуз. Да, нет деп элечи. Запрет стоял. Да, запрет стоял. Андан кийин могу жерде сиздердинчи жанагысында болуп атат да, сиздердин эле договор могу жерде кол коюп атасыздар. Эмне үчүн сиздер могу азыр сатып алабыз, тигинтебиз деп мына сиздин баяндамаңызда айтып алдыңыз да, болбосо биз өкмөт жанагы кылса өзүбүз сатып алабыз, тигинтебиз, минтебиз деп. Эмне Дастан акционердик коому азыр бизде прибыль менен иштеп атабы? Прибыль менен эмес, биз Российский Федерация менен ошон үчүн айтып атам, сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Жанагындай отсрочка берсе, ошо производитель менен сүйлөшүүлөр ошон үчүн айтып атам, жүргүзүлүп атат. Отсрочка берилсе, ошондо биз скидка берилсе, бир арзандатылса, ошондо биз Минздрав менен сүйлөшүүлөрдү жандандыралы деп. Эрик Курманбекович, сиз азыр мына баяндамаңызда да азырда айтып кеттиңиз да, производитель депчи. Бул жактачы производитель Уральский медицинский завод болуп атпайбы? Сиз айтып аткан 3 компанияңыз производитель эмес болуп атпайбы? Алар военно промышленный комплекс чыгарган сиздин заводуңузга окшогон заводдор болуп атпайбы? Мына мен бүт баарын көтөрүп чыктым. Бунун производитель сертификацияны өткөзгөн бардыгы Уральский медицинский завод болуп атпайбы? Могу Швабе деген компания бул Москвада жанагы болуп тур, регистрация болуп тур бул. Негизи бул основной вид деятельности деле вообще могу разработка, производство и экспорт высокотехнологичный, промышленный жанагы продукцияны чыгарат экен. Экинчисин сиздин маалыматыңыз, мана концерт радиоэлектронный технология болсо, бул военный промышленность, бул ракетостроение менен жанагы байланышы бар экен. Анан кийин самолетостроение, самолет МиГ-29 жанагыларын чыгарат экен. Андан кийинкиси внешторг объединение электронный торг деген бул жанагы вообще эле бунун вид деятельности оптовой торговля экен. Бул жерден сиздер производитель деп элеп атасыздар. Производитель на самом деле Уральский медицинский завод болуп атпайбы? Туура Алишер Ташбаевич, бул деген эметилген, бирок деген бул компаниянын баары Ростехке кирет да. Ростех бизге определять этип берген, именно ушул компания менен заключаться этилет договор деп. Келишимге түзүлгөн. Бул жерден жанагы болуп атат да, посредникке чыгып атып туруп, анан кийин башы асмандын баасы болуп калып, бүгүнгө чейин ушул көйгөй чечилбей келет да. Анан кийин сиз сатып алам, андай мындай дегенден мурун эмне үчүн могу жерде договорлорду карап көргөн жоксуз? Мына могу жерде эле договоруңуздарда сиздердин договор турат. Договордун 8 пунктунда жазылып турат. Форс-мажорные обстоятельства деген. Договоруңузду ачсаңыз.
Ошол договордун 8-1 пунктун карасаңыз, жазылып турат. Сторона освобождает от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это явилось результатом наступления событий, за которые ни одна из сторон не отвечает, а именно стихийных бедствий, военных действий, изменений законодательства, правительственных переворотов, то есть обстоятельств, которые невозможно предвидеть или предотвратить, деп жазып отыр. Бізде мамлекетте төңкөрүш болду, революция болду биринчиден. Бизден экинчиден конституциялык мыйзамдар өзгөрүлдү, конституция өзгөрүлдү, основа госуправления өзгөрүлдү. Ушул форс-мажорный обстоятельства менен сиздер аннулировать эте салсаңар болот эле. Биринчиден. Экинчиден бул товар келип атат, некачественный товар келип атат. Момент заключения жанагы сертификациядан окончательно өтпөгөн товар келип атат. Ушу менен кайтарып бергиле, акчанын кереги жок, бул жерден төлөп башка кылып. Кайтарып бериш керек бул оборудование. Турат мына 8 пункт менен. Булардын соттоштун же башка жанагы кылыштын кажети да жок бул жердечи. Алексей Ташпаевич, действительности форс-мажорный обстоятельства болгон. Биз ал боюнча тиешелүү мекемеден документ алганбыз. Форс-мажор болду деген, аны соттун чечим эмеге берилгенбиз. Ал тиги электроминторгко дагы бергенбиз. Кайрылганда дагы кайрылганбыз, биз кайтарып берели деп. Бирок ал моментте деген Кыргыз Республикасыда деген Улукбек Зулпукарович айткандай запрет турган. Ошондуктан чыгууга, кайра кайтарууга бизге мүмкүнчүлүк болгон эмес. Азыр эми буну биз запрет турсачы, давайте мы запреттин алып берели ушул оборудование, чечим чыгарып берели, снять запрет на именно вот 300 аппаратка деп жогорку кеңештен алып барып, бул 269 миллион. Бул чоң акча мамлекетке, азыр мондай кризис маалында. Кайтарып берели, акчанын да кереги жок, булардын ИВЛ да кереги жок. Тем более Минздравтагы официально отказ берип атат, кереги жок булардын депчи. Алексей Ташпаевич, биз бул боюнча да кайрылганбыз. Бирок деген азыр производитель алганга макулдугун бербей атат. Биз 2-3 жолу кайрылганбыз. Обратно эме возвратный счет фактура бергиле деп основание болуш үчүн ошондуктан алар баш тартып атышат азыркы күндө. Жо, алар сатуучу да, алар посредник, алар дайым эле любой эле предприятие ушинте берет да буларчы. А сиздер мыйзамдын чегинде иштегиле, мыйзамды көрсөткүлө, договорду. Мен сүйлөп атканда перебивать этпесиз. Сизге суроо бергенде гана жооп бериңиз. Мына кылыпсыңар, көрдүк иштегениңерди силер. 2 жылдан бери биякта ашмалтайын чыгарып отурасыңар. Эмне бул силердин чөнтөгүңөрдөн берип аткан акчабы, же өзүңөрдүн компанияңардан, фирмаңардан берип аткан акчабы? Как вы распоряжаетесь государственным имуществом? Дастандын 96% пайызы контрольный пакет мамлекетке башиет. Как вы можете государственными средствами и государственными деньгами просто так распоряжаться? Что вы себе позволяете, Эрик Курманбекович? Это что, ваша собственная контора, что ли? Бул жерде биз жолдорун айтып берет атабыз сизге. Кандай кылыш керек? Биз азыр чечим кабыл алышыбыз керек бул боюнча. Бул сизге жанагы Дастандын акционерный коомунун же советтин жанагы жыйын эмес, бул жогорку кеңеш. Мыйзам чыгаруучу орган. Регламентти сактап, тартипти сактап, сизге качан суроо бергенде жооп бериңиз дагы так берип кылыңыз. Рахмат. Дагы эмне суроо бар?